УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекеттик мекемелерге, жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго аралашпоого буйрук берип эскертти. Ал 12 октябрда Баткенде чегарачылар менен болгон жолугушууда тиешелүү органдарды шайлоого бараткан ар бир талапкерди кылдат текшерүүнү тапшырды. Шайлоого бараткан партиялардын ар бир талапкерин кылдат текшерип чыккыла. Алардын криминалга, коррупцияга тиешеси болсо же тууган уругунун тиешеси болсо тизмеден чыгаргыла. Шайлоо маалында кайсы бир талапкер мыйзам бузуучулукка барса, ал мыйзам чегинде катуу жазылынат. Мамлекеттеги тазалануу шайлоолордон башталыш керек, деди УКМКнын төрагасы. Эскерте кетсек, буга чейин Ташиев өзү бийликте турганда анын ата журт Кыргызстан партиясы шайлоого катышпай турганын билдирген. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жандагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Боксчулар Дмитрий Бивол менен Артур Бетербиевдин кармаш боюнча калыстар чыгарган жыйынтыкка УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Биволдун жеңишин уурдап, калыстар тобу менен уюштуруучулар адилеттүүлүктү тепсешти деген пикирин билдирди. Эске салсак, булгары мелей чеберлеринин бокс боюнча дүйнөнүн абсолюттук чемпиону наам үчүн 12 раунддук беттеши Рият шаарында өткөн. Чыккан жыйынтык боюнча упай эсебинде Бивол утулган. Дима сен жеңдиң. Биволдун жеңишин уурдап алышты. Калыстар тобу менен уюштуруучулар адилеттүүлүктү тепсеп салышты. Алар ал тургай адилеттүүлүктүн баасын түшүнбөй жатат деп жазган Ташиев социалдык тармактагы баракчасына. Риятта бул окуя Биволдун карьерасындагы биринчи утулуусу болду. Анткени менен кылыстардын чечимин далай талаш тартыш, кызуу талкуу жем таштады. Социалдык тармактын көпчүлүк колдонуучулары жеңиш раунддарда жакшы туруштук берген булгар мейличен Биволдуку экенин айтып жатышат. Алар калыстар тобу Биволду тоноп кеткенин жазышууда. Айрымдар беттеш жок дегенде тең чыгыш керек деле деген ойдо. Көп өтпөй Сауд Арабиянын оюн зоок иштери боюнча министри да оюн жыйынтыгы адилетсиз болуп калганын айтты. Кээ бир саясатчыларга мен ушунчалык жийиркенем да. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз, азырда дам кысылып, тезирээк операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үйүнө да чыкпайт. Мектепке барса балдар камсытат, сакоосу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар, тактап мен өзүмдө болот. Сураныш, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Сиздин кумириңиз ким десе, Уинстон Черчилль дейт, Теодор Рузвельт дейт. Эмне үчүн десе билбейт. Эмне үчүн десе билбейт айланай, эмне үчүн. А эмне үчүн сен атаң кумир эмес? Сенин чоң атаң эмне үчүн сага кумир эмес айланай? Же жерийсиң баларды? Жолдош төрага 20-51 аскер бөлүгүнүн өзү курамы, аскер бөлүгүнүн ачылуу аземине тизилди. Аскер бөлүгүнүн командири Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 12 октябрда Баткен облусунун Сүлүктүр шаарында 20-51 аскердик шаарчасынын ачылыш аземине катышты. Бөрү атайын багыттагы аскердик бөлүгү аскерлердин кызматы жана жашоосу үчүн зарыл болгон бардык заманбап шарттар менен камсыздалган. 20-51 аскер бөлүгүнүн ачылыш аземи менен коттуктаймын. Саламатсыздарбы, урматтуу жокерлер,
урматтуу жергиликтүү бийлик органынын жетекчилери, урматтуу укук коргоо орган жетекчилери. Мына бүгүн дагы биздин мамлекетибизде ушул эле Сүлүктүү шаарында чоң майрамдардын бири, себеби ушул жерге мындан 2 жыл мурда аскер бөлүк курабыз деген чоң максатты коюп кеттик эле. Бүгүн мына ушул максатыбызга жетип отурабыз. Ушул аскер бөлүгүнүн ачылышы биздин аскер кызматкеринде жүргөн жигиттерибиздин, уул кыздарыбыздын иштөө шартына, кызмат кылуу шартына кайсыл бир деңгээлде жардамын тийгизет. Себеби мамлекетибизде бүгүнкү күндө мамлекетке кызмат кылган, мамлекетке берилгендик менен кызмат кылган ар бир жоокер үчүн, ар бир солдат үчүн, ар бир командир үчүн камкөрүү мүмкүнчүлүгүбүз жетишет. Мамлекетибиздин куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы, мамлекетибиздин президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун бардык мамлекеттик кызматкерлердин алдына койгон негизги тапшырмалардын бири биздин мамлекетибиздин чегарасын көздүн карагендей сактоо. Ошол жерде кызмат кылган ар бир аскер кызматкерине бардык керектүү шарттарды түзүп берүү, алардын кызмат шарттарын, жашоо шарттарын жана өзүнүн алдына койгон тапшырмаларды аткарууга мүмкүнчүлүк шарттарын баарын түзүп берүү мына бизге тапшырма коюлган. Ошол коюлган тапшырмаларды аткаруу негизинде мына бүгүн Сүлүктүү шаарында 20-51 аскердик бөлүк ачылып отурат. Урматтуу аскерлер, урматтуу командирлер, сиздер мамлекеттин тынчтыгын сактоого, коопсуздугун сактоого, мамлекеттин чегарасын сактоого бардык күч аракетиңерди жумшап, илимиңерди, билимиңерди, тажрыйбаңарды, ден соолугуңарды, керек болсо өмүрүңөрдү арнап келе жасасыңар. Биз ыраазыбыз силердин кылган кызматыңарга. Мамлекет жетекчилиги ыраазы. Ушулга чейин болгон мамлекеттеги ар түрдүү кооптуу маселелерде силер эң алдыңкы катарда, эң алдыңкы сапта мамлекетибиздин эң оор жерлеринде кызмат өтөп жүрөсүңөр. Силерге бир гана жетекчилик эмес, бүт элибиз, журтубуз карап турат. Чегара кызматындагы бөрү отряды бул коопсуздуктун үлгүсү, бул эрдиктин үлгүсү, бул ошол жерде кызмат кылган ар бир инсандын мамлекетке берилгендигинин үлгүсү. Ошондуктан урматтуу жоокерлер, мындан ары да силер үчүн камкөрүү уланат. Мындан ары да силердин жашоо шартыңарга, иштеген иштериңерге, кылган кызматыңарга бардык шарттарды көрүүгө мамлекет тарабынан камкөрдүк көрүлөт. Эми бул жерде жергиликтүү бийлик органдарынын ролун белгилеп коюш керек. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ушул жерде курган куруучуларга да рахмат. Жана эң негизи командирлерге. Командир болбосо, командир акыйкаттуу болбосо, командир чынчыл болбосо, командир мамлекетине берилбесе, анын кол алдындагы жоокер эч качан чынчыл боло албайт. Ошондуктан урматтуу командирлер, мындан ары дагы мамлекетке кылган кызматыңарды берилгендик менен улантыкыла. Кудай буйрса, мамлекетибиз мындан ары тынчтыкта болсун. Силер кызматыңарды тынчтык маалда өтөгүлө. Ден соолугуңарга зыян тийбесин, өмүрүңөргө коркунуч келбесин. Тынчтык маалда, тынчтык убакта чегарабызды коргоп, чегараны бузуучуларга же душмандарга кыракылык менен, көз караш менен, кыракылык жөндө менен карашыңарды мен силерден талап этемин. Урматтуу аскер кызматкерлери, дагы бир жолу бүгүнкү аскер бөлүктүн ачылышы менен коттуктаймын. Мындан ары дагы мамлекетибиз тынчтыкта жашашына Кудай буйрса бардыгыбыз тең күч аракетибизди жумшайбыз. Рахмат барыңыздарга. Килограмм салмакта биринчи орунду ээлеген прапорщик Өмүржан уулу сыйланат. 300 000 сом менен.
жақсы істеген. Жақсы жүргізді. Мақұл командир. Жақсылап бара. Жарайды. Мақұл жақсылап машықтарды үйретіп, мына жаңа жөнді келіп қалды. Тұрау. Тайпы бастар келіп қалды. Ұшыларды тура пайдаланып, тура қолдануға әрекет қылды. Мақұл. Жарайды. Мақұл жігіттер, жақсы жүргізді. Қандай жігіттер? Жақсы ма? Жақсы жүргізесіңдер ме? Командир қандай? Жақсы ма? Қайдар жақсылап. Ынтымақ. Жүрген өріштік таластырға. Бардыңа рекорд қолдасаң, бардыңа күштісің, қолыңызда оружиелері бар, тәртіпті болу. Мақұл ма? Үшін бар ынтымаққа сенім ойнайды. Егер де қапыстан Құдай сақтасын бір нәрсе болып келе тұрған болса, сен лично өзің жауап бересің. Жақсы істеп кетеді. Так, жігіттер. Қандай? Жақсы ма? Қандай жұмыс отырсың? Балдар, жақсы деу десолттары? Жақсы. Камчыбек Ташиев аскер шаарчасындагы бардык шарттары менен танышып чыкты жана жеринен тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берди. Алдыда бул бөрү аскердик бөлүгүн дагы да максималдуу жакшыртуу аракеттери көрүлөрүн айтты. Arka, dört vurdu. Бұл қатардағы жауапкер, не? Қатардағы жауапкер. Бұл сержант, бұл үйлерден, қолындыдан садады. الذي بيده الملك وهو على كل موت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا Allah'ım özün bizde kolduğun bir rahmet Yıllarca Bezat'ın atası. Қаза болғандардың өзінің қолынан бұйымдары, грамоталары, жетішкен билеттері, өмір баянды басқан жолы көрсеткен ерліктері бар жатыр. Бізден кейін кеткен буындарда білсіндер, шындай музей Камчыбек Ташиев Бөрү Атайын багыттагы аскер бөлүгүнүн кызматкерлери үчүн курулган турак жайында көрүп чыкты. Аскерлердин үй бүлөлүк жашоо шарттарын жакшыртуу ишине мындан арыда өзгөчө көңүл буруларын белгиледи. Бөрү Атайын отрядынын баатыр жоокерлери аскердик бөлүктү ачуу менен тынчтык каалайм. Тынчтыкта, ден соолукта, үй бүлөлөр менен биргеликте бактылуу жашарга. Sizlerge mamleket жетекчилери бүткүл эл журтубуз ишенет жана колдоп турат. Siz emeğe pas vereyim, zaten kırmızısınız. Ben sizce pas vereyim. Güzel. Evet. Dar, altta. Doğru. Денсаулықты қара, денсаулығыңар болса, спорт менен машығасыңар, спорт менен машықсаңар, мамлекетті қорғойсыңар, мамлекетті қорғосыңар, ел жұрттың алқышына татыйсыңар. Ошондуктан спорт менен жакшылап машык кыла,
жакшы эл аралык турнирлерге катышкыла, эл аралык турнирге катышып, мындай жеңип келгендердин бардыгын бирөөнүн дагы көз жасында калтырбайбыз. Баарын сыйлап турабыз. Макулбу? Жакшылап тынчтыкта десолт окулу. Десолт калайын бардыгы. Ушундай шарттарда балдарды сонурлук, жакшылык карма, ынтымакта карма, буларды бири-бирине взаимодействие этире албасаңар, тогда уже командирлер силерге күнөө болот. Макулбу? Биз өзүбүздүн милдетибизди аткарып атабыз, жетекчилер катары. Бүт колубуздан келген нерсени жасап атабыз. Бөрү Атайын багыттагы аскер шаарчасында аскердик штаб, ашкана, жатакана, спорт комплекси, мончо, эс алуу жайлары жана башка чек-араны коргоо үчүн зарыл болгон бардык заманбап каражаттар камсыздалган. Ушунун капысына бекитилген кагылышында куралдын маштабаттары сиздер көрүп турган кала ордуларында коомча аскер кызматчылардын жана күндүк кызмат тапкырларды аткарууда кийин болду. Жолдошторго аскер бөлүктүнүн өзү курамы батирлердин астында тапшыруу азырына түзүлдү. Аскер бөлүктүн командири полковник. Саламатсыңар жокерлер. Жаңы турак жайдын ачылышы менен коттуктаймын. Эркектер. Силердин өзүңөргө кызматка шарттар түзүлгөндөн кийин жашоо шартты караш керек. Мына жашоо шартты да карап атабыз. Урматтуу биздин ошо аскер кызматкерлердин үй бүлөлөрү, ата-энелери, бала чакаларыбыз мына жашоо шартты карап, мына үйдү ремонттоп сиздерди киргизип атабыз. Ушунун баардыгы урматтуу эл журт, мамлекетибиздин жетекчиси, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун бизге берген түзмөттүз тапшырмасы негизинде аткарылып атат. Ошо кишиге мына мен эртең күнү барам, эртең барып отчетту берем. Сүрүктүдө биздин аскер кызматкерлерибиз үйлүү, жайлуу болду. Бала чакасы менен чогуу жашап атышат. Аларга кызмат шарттары түзүлдү. Жана бардык керектүү нерселерди алып берип, аларды боевой готовность кармап турабыз деп ал кишиге мен отчет берем. Ошондуктан атай келип отурамын, урматтуу үй бүлөлөр, негизинен ушу келиндерим, кыздарым, баарыңыздарды ушул үй менен куттуктаймын. Эми Кудай кааласа, мына өмүрлүк жолдошуңузга менен бирге чогуу жашап, чогуу туруп, тынчтыкта эле болсун. Тынчтык эле болсун. Балдарыбыз тынчтыкта кызматты кыла берсин. Биз тынчтыкта буларга камсыз кыла берели. Силер тынчтыкта жашнагай болуп эл журтубуз жашай берсин. Туурабы? Мына жаш балдарыбызды кам көрөлү. Ушуларыбыз эртең өсүп, чоңоюшуп, булар дагы элибизди коргой турган болот. Бири мугалим болот, бири аскер кызматкери болот, дагы бири башка кызматтарда иштейт. Ушинтип балдарыбызга кам көрөлү, илим берели, билим берели ушу балдарыбызга. Садиктерге алып барайлы, мектептерге алып барайлы. Мүмкүн толук шарттар түзүлөлөк дагы делечи. Бирок ошондой болсо дагы өзүбүз аракетти кыла берели. Макулбу? Кудайга шүгүр, десолтта болуңуздар, үйүңүздөр куттуу болсун. Ар бириңиздерге жакшылыкты каалаймын, үй бүлөлөрүңүзгө тынчтык каалайм. Сау болуңуз. Кандай кызым, жакшыбы? Ай, сау болуңуз. Сиз дагы кызмат кыласыз. Табашыңыз. 2 комнаталы үй болдуңбу? 3 комнаталы. 3 комнаталы. О, жакшы экен. Бардык шарттары бар. Полный ремонт менен. Жактыбы? Табашында. Чогуу жашап калдыңар, үйүңөр бар, чогуу жашап калдыңар. Буюрса мыналарда кызматты дагы да жакшылап жасайсыңар. Рахмат силерге, ушунчалык чыдап күттүңөр. Мына азыр эми аз болсо дагы кичине шарттар түзүп бердик. Ийгиликтер болсун. Кызым жакшылап карагыла, Бу кызыма ийни таап бергиле дагы. Аракет кылгыла, туурабы? Канча жаштасыз? 43. Мен эң кичинекей балам 47-де төрөлгөн. Сизде дагы мага чейин дагы 2-3 төрөтөсүз. Айтыңызбы? Аракет кылгыла. Көбүрөөк болот. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, регион Баткен облусу.